Мырзалар арасында өткөзүлүп жаткан спартакиадага мугалимдер жана жалпы кызматкерлер катышты. Бул спорттук иш-чара окуу жайдын спорт комитети тарабынан 23 февраль мекенди коргоо күнүнө карата университеттин кызматкерлеринин ортосунда ынтымакты чыңдоо жана сергек жашоо образына үндөө максатында уюштурулган. Оюн кызуу жүрүп, ар бир факультеттин кызматкерлери бири-бирине колдоо көргөзүп жатышты. Кыш айларында окутуучу кызматкерлер арасында, студенттердин арасында салтка айланып калган спорттук мелдештер өткөрүлүп атат. Быйыл дагы мынакей өткөн айда окутуучу кызматкерлердин ортосунда спорттун ар кайсы түрү боюнча мелдеш өтүп, бул 23 февраль ата мекенди коргоочулар күнүнө карата университетте ушул футбол жана баскетбол оюну боюнча атайын мелдеш уюштурулуп, бүтүндөй дээрлик бардык эле факультеттер өздөрүнүн командасын алып чыкты. Бул деген эми эң ириде ошол университетте сергек жашоо образын пропагандалоо, мугалимдер, окутуучу кызматкерлер өздөрү ошол студенттерге үлгү боло тургандай мына жашоодо бир жакшы нерселерди көрсөтүш керек. Бул деген жашоо кыймыл, кыймыл бул спорт. Спортто тазалык болсо, спортто ошол башкага үлгү боло тургандай бир жакшы оюндарды көрсөтүү негизги максат. Эми университеттин ректораты, профсоюз комитет тарабынан ошол мыкты оюнчуларга, мыкты командаларга дипломдор, атайын сыйлыктар, материалдык жактан дагы баалуу белектер, акчалай сыйлыктар ыйгарылып келип атат. Мына азыр эле биз баскетбол оюнун жыйынтыктоочу оюндоруна күбө болуп атабыз. Буга чейин 14 команда катышкан ушул футбол оюнун жыйынтыктадык. Алдыңкы оюнчуларды, алдыңкы командаларды университетибиздин ошо ректораты, профсоюз комитетинин ошол дипломдору, акчалай сыйлыктар менен сыйлады. Ош мамлекеттик университетинде мындай мелдештер айымдар жана мырзалар арасында жетекчилик тарабынан майрам күндөрүн утурлай өткөзүлүп турат. Окутуучулар билим берүү тармагында мындай салмалыктардын болуп турушу жамаат үчүн жакшы мааниге ээ жана ишке болгон эргүүнү жакшыртаарын айтышат. Бүгүнкү оюн аябай жакшы уюштурулуптур. Ош мамлекеттик университет менен ошол ректоратына, профсоюзуна, жалпы жамаатка чоң ыраазычылык билдиребиз. Сыртта орайы бир аз суук болсо дагы азыр мына көрүп атасыздар, Ош мамлекеттик университетинин окутуучулар жамааты бардыгы аябай жылуу мүнөздө башташты оюнду. Буюрса күчтүүлөр жеңе берсин. Оюн аябай жакшы өтүүдө азыр. Оюн аягында мыкты командалар алдыга чыгып, жеңүүчүлөр аныкталды. Жыйынтыгында биринчи орунду эл аралык медицина факультети, экинчини Кыргыз-Кытай факультети, үчүнчү орунду педагогика жана дене тарбия факультети, ал эми төртүнчү орунду бизнес жана менеджмент факультетинин оюнчулары ээлеп, ардак грамоталар жана акчалай сыйлыктарга ээ болушту.